Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери кармалды. Милициянын майору 18 майда Кара Суу районунун аймагында колго түшкөн. Ал жерде ал 1500 АКШ доллар талап кылган жарандан акчанын 20 000 сомун алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Бул бийлик органдарындагы, анын ичинде укук коргоо органдарына коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында ишке ашкан. Учурда кармалган жарандын үстүнөн тиешелүү ыкчам тергөө амалдары уланууда. Бишкекте Жогорку Евразия экономикалык кеңештин жыйыны 27 майда видеоконференция форматында өтөт. Бул тууралуу 20 майда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов журналисттерге айтты. Бирок ал Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу эмне себептен онлайн форматта өтөт деп чечилгенине түшүндүрмө берген жок. Бирок Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга 26 майда келип, биримдиктин жыйынына катышат. Бул маалыматты Арзыбек Кожошов бышыктады. Баткенде мөндүр аралаш жааган жамгыр Лейлек районунун Баул айылында 200 баш майда малды агызып, унаа жолдорду жарак сабалга алып келген. Мындан сырткары Кара Булак айыл аймагында Озун Кол жана Айгүл Таш сайларынан келген сел суулары айылдын ички чарбалык жолдоруна, турак үйлөрдүн короолорун каптаган. Бул маалыматты өзгөчө Кырдаалдар министрлиги да тастыктап, ушул тапта тазалоо иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Анткени катуу жааган жандын кесепетинен Бөжөй айылындагы тоо жылгалардан түшкөн сел суулар айрым турак үйлөрдүн короосуна кирип, ички жолдорду кум шагылга толтуруп, жол каттамын үзгүлтүккө учураткан. Орус драм театрынын артисттери жетекчисине карата чара көрүүнү өтүнүшү башкы прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу аталган театрдын кызматкери, эмгек сиңирген артист Болот Тентимишев билдирди. Анын айтуусунда Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драм театрынын жааматынын кызматкерлери театрдын директору Евгений Кузнецовдун ишмердүүлүгүнө канааттанышпайт. Ал 4 жыл ичинде театрды бардык көрсөткүчтөр боюнча артта калтырган. Мындан улам наразы болгон кызматкерлер тиешелүү кызмат адамдарынан театрдын жетекчисин алмаштырып берүүнү өтүнүшөт. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драм театры 1935 жылы негизделген. Учурда театрда 50дөн ашык артист эмгектенет. Дежаву спектаклин коюуга Маданият министрлигинин алдында түзүлгөн комиссия тыюу салды. Алар спектаклди антипрезиденттик деп табышкан. Бул тууралуу спектаклдин автору Алишер Ниязов билдирди. Ниязовдун айтуусунда Дежаву спектаклинде каармандардын бири акциянын жүрүшүндө президент болот. Мындан улам комиссия бул сүрөт азыркы президентти жаманатта кылат деп эсептеген. Спектаклдин авторунун айтуусунда бул орус театрынын сахнасында коюлган биринчи заманбап пьеса. Ал эми ага коюлган чектөө эгемен Кыргызстан тарыхында биринчи жолку театр цензурасы дешет.
Саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Мерим Тилекова 1 айга үй камагына алынды. Каракол шаардык сотунун 19 майда кабыл алынган бул тууралуу токтомуна карата Ысык Көл облустук сотуна апелляциялык арыз берилген. Бул туурасында башкы прокуратуранын басма сөз катчысы маалымдады. Буга чейин Тилекова кылмыш жасоо кодексинин 343 беренесин опузалап пара алуу негизинде кармалганын 17 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы ырастаган жана ага карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. Белгилей кетсек, 12 майда Жети Өгүздө медайымдардын кесиптик майрамына карата кафеде иш-чара өткөнүн, мурда орун басарынын катчысы болуп иштеп кеткен Тилекованын УКМК кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунучу болгонун министр Алымкадыр Бейшеналиев ММКга билдирген. Ал эми 13 майда УКМК Ысык Көл облусу саламаттык сактоо боюнча координатору 100.500 пара алып жаткан жеринен кармалганын жарыялаган. Министр ал акчаны медайымдар кафеге чогултканын маалымдаган болчу. Өрүккүлай өрүккүлдөрү жер бетине берип түрлөрү. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген артист, даңк медалынын ээси, КТРК телешниги айтуулуу теледиктор Бактыбек Мамытов бүгүн 72 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бактыбек Мамытов 1950 жылы 3 мартта Чүй облусуна караштуу Сыгата районундагы Алмалуу айылында туулган. Мектепти аяктагандан соң Улуттук университеттин филология факультетине тапшырган. Ал эми дикторлукка кокусунан келип калып, 1973 жылдардан тартып бул кесипти аркалай баштаган.